Кутмандуу күнүңүздөр менен соңку сааттарга алынган кабарлар менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Кыргызстан географиялык коомунун 2-чи съездине катышты. Аталган коом география тармагындагы адистерди, экологторду, саясатчыларды, коомдук ишмерлерди жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрүн бириктирген уюм болуп эсептелет. Съезде сөз сүйлөгөн төрага экологияны коргоо маселеси дүйнө жүзүндө актуалдуу жана маанилүү маселелердин бири экенин белгиледи. Муну менен катар калк арасында жаратылышты коргоо маданиятын жогорулатып, экология маселесине активдүү тартуу зарылчылыгын кошумчалады. Жыйынтыгында төрага Кыргызстан географиялык коомунун жана экологиялык тартип коомдук уюмунун өкүлдөрүнө экологияны коргоо жаатында жасап жаткан жигердүү ишмердүүлүктөрү үчүн жогорку кеңештин ыраазычылык каттарын тапшырды. Ушул жыл урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан тоолордун экосистемасын коргоо, климаттык туруктуулук жылы деп расмий жарыяланган. Кече күнү эле урматтуу президентибиз баш болуп, жалпы Кыргызстанда жашыл мурас атайын ушундай улуттук өнөктүктү баштап, бак дарактарды отургузуп, мына иш алып барып атат. Биздин ой максаттарыбыз мына ушундай идеяларды, улуттук идеяларды колдоп, коштоп, Кыргызстандын келечегине кайдыгер болбогон жарандардын башын бириктирип, чоң иш алып баруу бул биздин башкы максаттарыбыздын бири. Ата-бабаларыбыз бизге ушундай бейиштин төрүндөй болгон кооз Коммерциялык банктар Россияда көрүлгөн чараларга байланыштуу акча которуу системасы аркылуу АКШ долларында акча каражаттарын которуу көлөмүнө убактылуу чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын Улуттук банкынын расмий сайтында айтылат. Улуттук банк ушуга байланыштуу акча которуу системасы аркылуу акча каражатын жөнөтүүдө коммерциялык банктардын кызматкерлеринен бардык маанилүү шарттарды тактап алуу зарылдыгын белгилейт. Улуттук банк акча которуулар акчаларды эсеп ачып дагы, банк эсебин ачпастан дагы которууга болот. Бүгүнкү күндө банк эсебин ачпастан эл аралык акча которуу системаларынын 12 оператору Кыргызстандын Улуттук банкында каттоодон өткөн. Алардын ичинен акча которуу системасынын 6 оператору Россиянын аймагында жайгашкан. Акча которуу системаларынын операторлорунун актуалдуу тизмеси Улуттук банктын расмий сайтында банктын милдеттери, төлөм системасы, эл аралык жана локалдык акча которуу системалары бөлүмүндө жайгашкан. Кыргызстандын коммерциялык банктары өздөрүнүн аралыктан орнотулган түзүлүштөрүндө МИР төлөм системасынын карталарын тейлей алышат. Мындан тышкары 2020 жылдан тартып МИР системасынын карталарынан Элкарт системасынын карталарына акчаларды P2P которуу долбоору ишке киргизилген. Январь-февраль айларында 12.585 жаранга пенсия дайындалып чектелди жана кайра эсептелди. Бул тууралуу социалдык фондунан билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинен 2022 жылы февраль айында 4114 жаранга пенсия чектелди. Андан тышкары эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 1191 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди. Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен Мейкинбек Абдалиев жогорку кеңештин депутаты мандатын алды. Ага бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы белгиленген үлгүдөгү ырастама жана төш белги тапшырды. Ал 6-чы чакырылыштын депутаты болуп, 1 жылдан ашыгыраак убакытка иштеген. Абдалиев инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп дайындалган Равшан Сабировдун ордуна келди. Россиялык Аэрофлот компаниясы 2022 жылдын 14 мартынан тарта Кыргызстанга каттамдарын жандантты. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдирет. Каттамдар токтотулгандан кийин Москва-Бишкек багыты боюнча 1-чи каттам Манас аэропортуна бүгүн саат 16:10 келери пландалууда. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушу менен күндүзгү сааттарга алынган кабарлар топтому соңуна чыкты. Алдыда күндүзгү күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы кечки саат 20:00-дө кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.